Эркин макесибиз, assalamu алейкум. Биз телевидение керек бияк БМС компаниясынын акчасын которбой аткан турбайсыздарбы? Ошого эмне себеп болуп атат которбогонго? Өзүңүздөр сөз берип булар өздүк каражатты жумшап салган турбайбы? Ошо эмне болуп атат ошо бизге комментарий берсеңиздер. Өкүлдөр өздөрү келди. Биздин телевиденияларга кайрылышкан. Сурооңуз болсо Самат байке, сиз эмессиз, желексиз катары. БМСтын директору канакей? Мынакей, Мен азыр жетем. Аз. Жетекчи азыр силерде? Киргиле бер, киргиле бар. Gel киргиле, дагы ким бар? Жаман Мына олгон. ошо иштеген кишилер экен барычы. Ошолорго да. Байке, сиз отуруп эле бербейсизби? Самат байке, сиздер биян отуруп албайсызбы? Мен туруп эле сүйлөйм. Мен монда эле туруп эле калганмын. Так, буга. Эки бир. Өз аты жөнүңүздү таанытып коюшту кечиресиз. Чүй областтык капиталдык курулуш башкармачылыгынын жетекчиси Абдыразаков Эркин Жаныбекович. Бул объект боюнча айта кетсек, 2019 жылы тендердин негизинде БМС компаниясы тарабынан жеңүүчү болуп табылып, ошол иштерди, курулуш иштерин жүргүзө башташкан. Жүргүзө баштаганда биз порталдан мамлекеттик сатып алуулар законуна ылайык порталдан компанияны тандап алганбыз. Анан договор түзүп, ошол убакыттын требованиясы боюнча мектепти өз каражаттарына баштаганга сүйлөшкөнбүз. Бирок бул каржылоо биз жактан чечилип берилиш керек болчу. Бүгүнкү күндө мамлекетибизде коронавирустун пайда болгонуна байланыштуу акча каражаттар чечилбей турат. Ооба, чын, биз строительдерди ошол жерге иштетип, өзүбүз көзөмөл жүргүзүп, акчасын чечип беребиз деген ой менен ишти жүргүзгөнбүз. Бүгүнкү күндө акча чечилбей жатат да. Мамлекеттик бюджет тарабынан каржылоо убагында болсо биз чечип бергенге даярбыз бүгүнкү күнгө чейин. Өткөндө дагы келип, телевидение менен келип бул жерге дагы кайрылуу болгон. Анда дагы ушул жердеги жигиттер келген болушулары керек. Мен аз жакшы таанып айтам, баарыңар маскачан турасыңар да. Анан биздин ошол кичине мамлекет тарабынан каржылоо болбогондугуна байланыштуу каржылоону чечип бере албай жатканыбыз чын. Бекмырза, баягы эме сурап атат, бул негизи жана президенттин, экс-президент Сооронбай Жээнбековдун коррупция боюнча күрөшүү деген демилгесинин өнөктүгүнүн аркасында чогулган спец счеттогу акча болгон да. Мамлекет бюджетке эч кандай тиешеси жок да. Бул жанакы өндүрүлгөн акчалардан сиздер бөлүп бермек турбайсыздар. Негизи келишим боюнчачы. Ал акча эмне болуп кетти? Ал спец счетто туруп. Туура айтып атасыңар. Бул программа мындайынан башталган да. Бул республика боюнча 15 мектептин каржылоосун депозиттик счеттун эсебинен мамлекет тарабынан, Министерство финансов тарабынан каржыланыш керек болчу да. Депозиттик счетту бул коррупциядан түшкөн акчалар ошол менен каржылоо болуш керек болчу. Бирок бүгүнкү күндө бизди каржылабагандыгына байланыштуу биз подрядчик уюмдун алдында биз күнөөбүздү сезип турабыз да. Эгерде мамлекет тарабынан ошол депозиттик счеттун эсебиненби же башка кайсы бир источниктин эсебинен каржылоо болсо биз буларга бергенге даярбыз. Булардын акчасы бизге түшпөгөндүгүнө байланыштуу бере албай жатабыз. Биз канча жумушту жүргүзүп атабыз, кайрылуулар жасап атабыз, бүгүнкү күнгө чейин акча маселеси чечилбей турат да. Бир маселе болуп атат да бул жерде. Мисалы ошол 15 мамлекетте бир канча, мисалы мектептичи бир канча курулуш ишканасы алган да. Бирок анын ичинен кээ бирөөнө сиздер частично которгон экенсиңер да. 10 миллион, 15 миллион, мисалы 54 миллиондук проект болсо, ошонун бир 30%, 40% которгонсуңар да. А булар болсо, БМС компаниясы өзүнүн каражатын жумшап атат, ошону эле ошо 1 жыл болуп туруп ала албай атат да. Мисалы ошо частично которуп берсеңиздер деле булар деле башкалар да күтөт беле деген ойда. Дагы бир жолу тактоо иретинде айтып коеюн да, бул БМС компаниясы жана Ысык көл курулуш инвест деген эки компания өзүлөрүнүн акчаларын жумшашкан да. Алардыкы дагы где-то 3,5 миллион, 4 миллион тегерегинде акча каражаты ошол жерге жумшалып, бүгүнкү күндө каржылоо жүрбөй турат да.
эгерде каржылоону Минфин тарабынан, өкмөт тарабынан бизге берсе, биз ал акчаны кармабайт элек. Моментем которуп берет элек да. Мен дагы бир жолу айтып атам да, бул ишти өзүбүздүн тараптан колубуздан келишинче кайрылуулардын баарын тең жазып, аракетибизди кылып жүрөбүз бүгүнкү күнгө чейин. Но тилекке каршы чечилбей атат да. Мен бул жигиттерден, компаниянын жетекчилерине как бы эме деп айтат элем да. Кечирим катары сурапчы. Себеп дегенде биз акча каржылоо чечилбей аткандыгына байланыштуу бул биздин колдон келбейт экен. Бизге чечилип берер менен биз уларга каржылоосун которуп берет. Буларга кредит коюп салган барып, Мен түшүнүп атам. Эмне болот алар? Түшүнүп атам. Ошо төлөп бересиздер. Проценттерин төлөй албайбыз. Бул деген мамлекеттин акчасы, процент деген эч жерде көрсөтүлгөн эмес да. Бирок өзүлөрүнүн жумшаган акчасын андан тышкаркы акчасын дагы биз курулуш иштерин аягына чыгарганга тилектешпиз да. Биз дагы аракетибизди кылып атабыз. Мен энди суроо берип коеюн. 1 жыл болду күткөнү. Ошол убакта биз кылып атканда карыз алып бирөөдөн бирөөдө болсо карыз материал алып иштеткен. Ошол убакта доллар 76 болчу. Азыр 85 болуп атат. Азыркы ошол проценттерибиз, машиналарыбызды койгон, тамдар койгон проценттерди кандай кылабыз? Менин оюмда, биз, карапайым эл. Эмне үчүн мамлекетке өзүбүздүн акчабызды салып коюп отурушубуз керек да. Мен ошону да биздин бала чаканын ырыскыларыбызды силерге берип коюп, мисалы өкмөттүн кишилерине. Кече 3 күн гостройго бардым, Көкөчаров деген министрби ошондой бар экен. 3 күн катары менен бардым, 3 күн катары менен тең жок. С утра до вечера отурдум. Акыр аягында давление көтөрүлүп, ар кайсы бир эле помощнигим деп келет. Биздин 54-чү мектепти биз кылган жумушубузду билбейт экен. Андай кызматкерлердин не кереги бар? Сенден бизден башка экинчи тендер албайсыңбы деп кайра коркутушуп атат. Бул баскынчылык да, же тебелендирик да. Бизди предел кетти, ачык эле, Эркин аке. Жок, туура түшүнөм. Мисалы, мен мамлекет үчүн мен өзүмдүн үйүмдү алдырып койгом келбейт. Ошол негизи иштебеген шалакылыктын айынан болуп атат. Нердин бардыгычы. 1 ай, 2 ай, 3 ай, мейли 5 ай, 3 ай пандемия деп жаттык. Мейлде балдардын баарына өзүбүздүн машиналарыбызды сатып 5000ден 3000ден берип, колдорун кармап, тамагын берип кармадык. Энди не кылабыз? Булар менен чогуу эле жашаш керек болуп калды. Жакадан кармашат келипчи. Биз кандай чарага барабыз билбейм. Азыр ак үйдүн эле астына барып ачык ачык жарыялаш керек. Мына мамлекет деген жеп алды депчи. Каякта акыйкаттык депчи. Ушу телевидениедан мен бир суранып кетерим да. Ушудан эмеден пайдаланычы. Садыр Нургозовичке ГКИНдин өкүлүнө, начальнигине, Финполдун начальнигине кайрылуу жасап кетет элем да. Ушул иш боюнча тыкыр иликтеп берсеңиздер. Коррупциянын акчасына чогулган акча кайсы фирмага канча миллион которулду? Кайсы фирма канча миллиондук жумуш кылып берди? Мына мен өзүм кылган акчамды 1 сом албай кылган мынакей. Мени текшерип, технадзорлор бир эмес 100 адам барып текшерип алгандагы жумушум мынакей. Кол коюп беришет. Ала албай жүрүм. Кээ бир фирмалар алган акчасын отчет бере элек. Кактагы калыстык. Ушуну бир калыстык менен чечип берип коюңуздар. Күйүп атабыз биз бердечи азыр. Мына мен азыр квартирама чык дешип атат. Квартирамды залогко койгом. Квартирамдан чыккын деп мынакей улам келип атат. Эмне үчүн мен туруп бир мамлекет үчүн коррупция. Мына Эркин байке, сизге эле баарыбыз отурганда, гостройдон чогуу отурганда күнү-түнү иштегиле. Сооронбай Шариповичке уят кылбагыла. Капсула 22-синде салынсын дедим. Биз ошону аткардык да. Отту жагып алып балдар менен түнүндө саат 12-1де, мына Алла бала бар. 12-1де мына касып тоңду. Иштедик. Анан кылгандан кийин бул энди адамчылыкка жатпайт да. Революция ушудан болуп атыр да. Ушуга окшогон карапайым, бизге окшогон карапайым элдердин акчасын жегенден болуп атыр да революциячы. Ушуну тыкыр тилгиктеп берип коюңор суранам да. Эмне үчүн биздин акчаны бербей атышат? Эмне үчүн? Сооронбайдын
Шариповичтин чөлтөгүндө туруу мына коррупциядагы турган акча деп туруп бизге көрсөтүп, Госстройдон чогулуш кылып, Госстрой начальниги тим эле кыйкырып өкүрүп ызы-чуу салган. Сентябрдын 1-инде бүткүлө. Түн десеңер түн акча котором, күн десеңер күн акча котором деген. Ошодон азыр бирөө жок. Кече Госстройдон Кокочаровдун 5-6 помощниги бар экен, улам ар кайсысын ар кайсы жакка ал деген турбайт экен. Бир күнү Нарынга кетет экен, бир күнү Көлгө кетет экен, ар кайсы жакта жүрөт экен. Билбейт дагы экен, биздикин билбейт экен. Ал мектеп каерде деп сурап атыр. Заказчиктер булар өздөрү билбегенден биз салып аткан мектеп. Мен түшүнбөйм анда. Каяка кетип атат акчалар? Же берде бир мафия ойноп атат, мен доля берген жокмун эч кимгечи. Доля бербейсиң деп менин акчамды бербей атышат. Эркиндик айта кетсек, ушу айтып атпайсызбы, сиз биздин башкармалык бул маселени чечип албайт деп, жана биз кимге кайрылышыбыз керек ушул эле Саматбекке кимге кайрылыш керек? Жок, мына азыр дагы бир жолу тактоо иретинде айтып кетели. Биздин колдон келген жумуштун баарын аткардык. Мына Саматбек өзү айткандай, биз былтыр ушул экини Сооронбай Жээнбековичтин тапшырмасы аркылуу биз деген акчасы жок. Ушулардан суранып, элге кызмат кылалы деп баарыбыз тең жакшы ой тилек менен жумушубузду аткарганбыз. Бүгүнкү күнү булардын кылган жумушун баарын тең кабыл алдык, мына момунча сомго деп акчасын баарын тең подтверждать этип бердик да. Азыркы күнү биздин тараптан колубуздан келе албай жатат.